Мамлекеттүүлүктүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын 1-конституциясы кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата Биринчи радио Баш мыйзам подкаст түрмөгүн сунуштайт. Биринчи радиодо Баш мыйзам подкасты, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Саламатсыздарбы? 2023 жылдын 5 майында Кыргызстанда мамлекеттүүлүктүн негизги майрамдарынын бири Кыргызстандын Конституциясынын күнү белгиленет. Бул дата 1991 жылы республика эгемендүүлүк алгандан кийинки биринчи негизги мыйзамдын кабыл алынганына байланыштуу майрамдалат. 5 майда азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин түптөгөн эгемендүү Кыргыз Республикасынын 1-конституциясынын кабыл алынганына 30 жыл толот. Мамлекеттин жогорку баалуулуктары адам, анын жашоосу, укуктары жана эркиндиги деп жарыяланган. Бул документте эгемендүүлүк, элдик бийлик, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, укук үстөмдүгү жана демократия принциптери бекемделген. 1993 жылдын 5 майында легендарлуу парламент деген ат менен белгилүү болгон Кыргызстандын жогорку кеңеши өлкөнүн негизги мыйзамын кабыл алгандыгын эске салалы. Кайсы гана мамлекет болбосун, Конституциясынын мазмуну мезгилдин талабына ылайык жаңыланып турат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүштешет окумуштуу илимпоз саясатчылар. Кыргызстандын баш мыйзамы кандай жолду басып өттү? Конституциялык реформадан кийин өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Баш мыйзам подкастынын мейманы юридика илимдеринин доктору Болот Токтобаев. Болот Токтомушевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Болот Токтомушевич, 2021 жылдын 11 апрелинде Конституциянын жаңы редакциясынын долбоорун кабыл алуу боюнча референдум өттү. Ага чейин дагы баш мыйзам бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Муну сиз эмне менен түшүндүрөсүз? Эми ар бир мамлекет бул өзүнчө бир механизмда. Анан ошон үчүн ал өзүнүн жанакы жүгүртүүсү, өнүгүүсү баарын ошону кабыл алыш керек да. Ошон үчүн өзгөрүп туруш керек. Мисалы мына 2010 жылы Конституцияны кабыл алганда мораторийди салып коюшуптур 2020 жылга чейин. Бирок анын ортосунда 10 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болуп калды коомчулугубузда. Мына ошонун негизинде, ошонун себебинде жаңы Конституция жарык көрдү. Мен ойлойм, ошол биздин Конституциябыз, бул негизи Конституция деген сөз бул түзүлүш деген бир мааниси бар да. Мына ошол мамлекеттин түзүлүшү кандай, мамлекеттин ичинде жарандык коомдун мамилеси кандай экен, мүлккө, өзүнүн жанакы адамдын жүрүш турушу, эркиндиги, укугу, мына ошондой оорчундуу маселе көрүнүш керек болчу да жаңы Конституцияда. Ошон үчүн мына 21 жылы май айында 5 майда кабыл алынды бул Конституция. Бул жолу башкаруу формасы өзгөрдү. Парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өттүк. Анан бул азыркы шартта Кыргызстан үчүн канчалык маанилүү эле? Билесизби, парламенттик, таза президенттик деген башкаруу формасы жок азыр дүйнөдө. Сөз аралашып турат да ал бири-бири менен. Бирок кайсы багыты, кайсы көбүрөөк дегенде туура айтасыздар, бул президенттик башкарууга бурулганда. Эмне үчүн? Ага мен мындай ойлойм, бир 3 себеп бар да. Биринчи себеби 2010 жылы болгон партиялардын жаштыгы деп койсо болот, тажрыйбасы жоктугу деп койсо болот. Ал партиялар туруктуу болбой калды. Мисалы азыр бүгүн сурап көрсөңүздөр, кайда ата журт, кайда ата мекен, кайда социал-демократиялык партия десеңиздер жооп бере албай каласыз. Азыр мына жогорку кеңеште деле түзүмүндө азыр ал партиялар жок, туурабы? Башка бир атап кеткен немелер. Башкача айтканда классикалык партиянын түзүлбөй калганда биздики. Бирок аны карабастан өзүңүздөр билесиздер, партиялык дагы тизме менен жогорку кеңеште депутаттар бар. Мен ойлойм, ошол парламентаризм деп коет мына ошону, ал деген өлбөйт, ал деген өнүгүш керек. Ал деген ушул бизди Кудай буйрса Кыргызстанды бир классикалык, жакшынакай туруктуу идеяга таянган партияларга жардам берет деп ойлойм. Анан экинчи себеп, бул деген мына жана айтпадым беле, ар бир мамлекет өзү динамикалык формада өзгөрүп турат да.
мына ошол турмуш көрсөттү, аткаруу бийлик аткарылбай атат. Негизи могул бир эки нерсени мен айта кетиш керекмин да. Биздин ар бир коомго ирет жана тартип керек да. Мына ошол ирет тартиптен кичине кетип калганбыз. Өзүңүздөр билесиздер, бийлик чай жайып, ар кайсы жерде өзүнчө эле бөлүп, министрликтерди бөлүп, ар кайсы мындай кресло деп коет го, орунду бөлүп башташкан ар кайсы бийликтин бутактары. Мына ошол экинчи себеп, ал деген болбош керек болчу. Биз деген мындай жанакы мен айтпадым эле, ирет жана тартип деп. Мына ошо иретке салып, тартипке аракет кылдык. Ошол убактарда, ошол акыркы конституцияда менин оюмча мына ошол дагы каралды маселе. Үчүнчү себеп мындай болду да, мамлекеттик бийлик дегенде анын өзүнүн түзүлүшү бир башкаруу болбош керек депчи, бутактары болуш керек деп ошону бекемдеп туруп, мисалы аткаруу бийликке мурунку конституциялардын президентинде эле орду жок болчу. Президент өзүнчө эле чыгарып коюп, бирок институт катары кайсыга карайт, кайсы бутакка карайт белгисиз болуп калганда, бул жолу так жазылып койду, аткаруу бийликтин башчысы деп. Мыйзам чыгаруучу бийликте мына мисалы жогорку кеңешибиз мына мыйзам чыгарат, биринчи функциясы. Мыйзам чыгарганын негизинде дагы өкүлдүк функциясы, контролдук функциясын так кичине көрсөтүлдү да бул конституцияда. Сот бийлиги болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, ирет жана тартип дегендей мына азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Мына ротация өттү, толук ротация сот бийлигинде. Эми түшүнүктүү, азыр деле баякы мүчүлүштүктөр бар, таң кыла албайбыз биз аны. Бирок ал үчүн мына иштешип, негизи конституция деген жанакы башында айта кеттим эле, бул деген түзүлүштүн формасы да, кандай бир структуранын. Мына ошонун негизинде мен ойлойм, ал деген жөнөкөй негизги принциптерин берет. А ошо принциптерге таянып туруп, анан мыйзамдар, эрежелер чыгыш керек. Ошо жагынан мен ойлойм күчөтүш керек азыр мамлекетте. 2021-жылдагы кабыл алынган баш мыйзам башкалардан эмнеси менен айырмаланды? Негизи эле сиз ушул жерде баса белгилеп кете турган кандай артыкчылыктар, эмнелерди айтат элеңиз? Биринчи артыкчылык, мамлекет башкаруу форманы буруш керек болуп калды. Анткени биз тамашалап айтчубуз, колхоздо бир башкарма болуш керек депчи. Көп башкармактан кетип, мындай. Экинчи максатыбыз ушул күчтүү бир саясий система болсун депчи. Күчтүү жарандык коом, күчтүү партиялар болуш керек биздечи. Мына күчтүү саясий кыймылдар болуш керек. Ал үчүн идея керек да, бириктирүү, коомчулугубузду бириктирүү идея болбосо болбойт. Антпесе биз өзүңүз байкадыңыз го, ушул канча жылдан бери канча мына революция тигүү деп атабыз, төңкөрүш деп атабыз. Мына ошол мүчүлүштүктөрдөн алысыраак болуш керекпиз да. Ырыс алды ынтымак дейт кыргыздарда. Биз деген ынтымактуу, биримдик болуп туруп, экономиканы көтөрүп, ар бирибиздин проблемаларды чечиш керекпиз. Өзүңүз мына байкадыңыз го, мына мисалы эшикте бирөөнүн укугун мындай бузуп кармап атат, мисалы. Баргандай бар да мүчүлүштүктөр. Мына ошону акырын бир күндө оңдой албайбыз биз. Бирок акырын барып туруп, ошонун баарын мен айткан эки принципке таяныш керек, ирет жана тартип болуш керек. Конституция ушу жарандардын аң сезиминде кандай бир реформа жүргүзө алды деп ойлойсуз? Мына реформа толук болуп атат деп алысмын бул идеяда. Анткени реформа толук иштеш үчүн мен ойлойм жанакы проблема биримдиктин, жарандык коомдун керек. Анан ушу биздин аң сезимибиз көңтөрүлүш керек, баягы тартип жака, мындай аткаруу тартип жагына. Анан аң сезим жанакы бизде укуктуу нигилизм деп коет, баягы таңып. Мына өзүңүз деле байкап көрүңүздөр, эшикте светофорго ар кайсы жерде адам өтөт. Жөнөкөй жерден да, жөнөкөй майда чүйдөдөн башталат да ушунун баары. Мына ошо биз акырын көнсөк ошо тартипке да. Анан дагы бир нерсе бар, бул оңой эмес нерсе, бул мындай мамлекеттүүлүктүн идеясын колдоо да. Мамлекетчилдик идеясын колдоо. Мына мамлекетти сыйлап туруп, мамлекетке ошону жардам берип туруп, мындай мамлекеттүүлүк идеяга барыш керекпиз. Анткени башка институтту мамлекет деген бул эмне негизи? Мамлекет деген бул деген өзүнчө адамзаттын мындай уюму да. Башка уюмду таба элек дагы адамзат.
Мына раз ошондой болгондон кийин биз мамлекетибиз күчтүү болуш керекпиз мамлекет. Ал үчүн көп мен ойлойм иштер бар, дагы далай убакыт бар, бирок ошо туура жолго түшсөк, мен ойлойм баары туура ошол конституциянын максаттарына жетебиз мен. Анан дагы бир жолу кайталай кетейин. Конституция деген бул негизги принциптери түзүлүштүн. Мамлекеттин адам укугунун бакы. А бирок жанакы анын мыйзам чыгарыш, эреже чыгарыш, ошонун анан ошону аткарыш бул деген оңой эмес нерсе. Ал үчүн көп нерсе керек аракет бизге. Элдин жашоосун шартын жакшыртууга багытталгандагы бул жаңы мыйзамда беренелер киргизилген да, ушулар канчалык иштеп атат, көрүнүп атабы, сезилип атабы? Сиз эмнени байкай алдыңыз? Мына 2 жыл өтүп калбадыбы? Мындай жылыштар бар. Ачык эле сөз, мисалы, мамлекеттин бюджетин карасак кандай көтөрүлүп атат, пенсияларды, социалдык жөлөктөрдү барын көтөрүлгөнү бар, аракети бар. Ачык эле айтыш керек, эгерде мурунда 1000 сом, 1,5 сом десем, азыр базалык пенсияда 3100 сом болуп калды. Мисалы, жанакы жөлөк пулдар дагы көтөрүлдү, бүт баары неметип алып көтөрүлүп атат, бирок астык болуп атпайбы? Бизде дагы баягы жакырчылык барбы деп сураса, бар да. Мүчүлүштүктөр барбы? Мына социалдык саясатта бар да. Мисалы, канча жетим балдарды кантип багыш керек? Мына карыялар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына баягы айтты эле кыргыздар жок, карыялардын үйүндө деп. Мына байкап көргүлө, бүт бар жерде мына ушундай мүчүлүштүктөр бар. Бирок аны мындай адамбыз да, баарыбыз адамзат жарандык коомбуз да. Ошого аракеттенбесек болбойт. Ошон үчүн мына мен моюмча жылыштар бар. Буйрса, мына ошонун баарын аягына чейин жеткизип туруп, элдин баягы негизи бир идеяны айтып коеюн сизге. Идеология дегенде мындай жомоктоо көрсөтпөй, аны ар кандай идеяларды, лозунгдарды көтөрбөй эле, а негизги идеология бул деген ар бир жарандын бакубатчылыгы, социалдык жөлөктөрү, мына ошол идея негизи. Мына байкабайсыздарбы, жанакы Маркс, Энгельс, Ленин дегенде алар ошол идея менен көтөргөн да. Өз убагында социализм, коммунизм мына материалдык идея. Эгерде үйүң болсо, жайың болсо, тамак ашың, курсагың ток болсо деп жазган да ачык эле неметип алыптыр. Мына биздин коомубузда бир оору бар, биз таң коебуз да болгон нерселерди. Бирок алардын жакшы нерселерин, жакшы идеяларын алыш керекпиз. Ал мындай биз башка бир жаңылык табып же башка неметкен жокпуз да. Мисалы, бизде деле конституцияларды өзүңүздөр билесиздер. Мына 3 конституция болду эле 30 жылдын ичинде. Ар бир конституцияны мен ойлойм бул аракет ошого. Ар бир мен мындай бир конституцияны жаман деп немете албайм, бирок мына ушул акыркы конституцияны мен ойлойм жакындатып атат да ушул проблемага. Ушуну чечиш үчүн негизи ушу идеологиябыз бир болуш керек. Адам ортосунда адамдын кандай акыбалы турат, материалдык, социалдык, саясий, мына ошону чечиш керек. Негизи бул негизги идеология ошол болуш керек. Демек, жаңы конституциянын жоболору иштеп атат деп айтсак болобу? Айтсак болот. Анан эми келип идеалдуу конституция мындай мүчүлүшү жок деген айта албайм мен. Ал бар. Ошон үчүн баягы мен айта кеттим эле, 2010 жыл мораторий салынды деп. А бизде акыркы конституция мораторий жок. Мына акыркы деле бөлүмүндө кантип өзгөрүү киргизиш керек конституцияга, кайсы добуш менен ошол механизм көрсөтүлүү 5 бөлүмүндө бар. Мына ошон үчүн биздин жогорку кеңешке мен каалоорум мындай катуу эрк керек. Президентке айтып, жалпы бир ынтыбак менен биз барыш керекпиз ошолго. Ошон үчүн өзгөртө алабызбы деп конституцияга жооп бере алсак, өзгөртө алабыз. Дагы түзөтүүлөрдү киргизе алабыз. Дагы түзөтүүлөрдү киргизе алабыз. Бирок ал түзөтүүлөр мурункудай болбош керек да. Мына мисалы жана 93-жыл конституцияны кабыл албадык беле, легендарлуу парламент деп атпайбызбы. Ошондо 3/4 өзгөрүүлөр болгон, референдумдар болгон да ошондо. Бүт референдумдар жанакы эле бийлик бөлүш идея менен да мындай. Бирок мына адамга, мына жөнөкөй адамга кана мына турмушун оңдоого, материалдык башка жанакы акыбалына оңдоо болбой калганда ошону чечиш керекпиз аягына чейин биз. Ушул сиздер иштеп чыккан могу жаңы конституцияда ошо бийлик бутактардын бөлүштүрүлүшү деп атпайсызбы? Бул жагынан мындай кемчиликтер жокпу? Эми коомчулукта ушундай ой бар экен да, хандык конституция деп билесизби? Бир убактарда чыккан ошондой бир кызыктар болгондор немеси.
негизи бизде кыргыздарда хандык болгон жок, билесиз го. Тарыхта дагы болгон жок бизде. Эми баягы манапты айтып койсок ар кандай болот да, баягы уруу башчыларын эметип. Бирок мындай чарба, экономика, саясат, мына ошо жагы бийлик кичине катуу кармаш керек болуп калчу да. Ошон үчүн аткаруучу бийликке президентти отургузуп туруп үстүнө аткаруунун бийлигине, анын астында министрлер кабинетине мына ошондой функция ошол конституция берилген да. Анан эми биздин коомчулугубузда мындай демократия бир топ эле, азыркыга чейин бир топ. Мен ойлойм, андай хандык конституцияга жеткизбейбиз. Анан эми өз органдарга дагы көңүл буруш керек да. Мисалы мына азыркыга чейин депутаттар кандай иштеп атат, жогорку кеңеште жергиликтүү депутаттар кандай иштеп атат, соттор кандай акыйкаттуу карап атат иштерин. Мына ошонун баарын иретке келтирүү үчүн мен ойлойм акыркы конституциядан негизги принциптер түзүлгөн. Принциптер дегенде бул жалпы булактар. Мына ошо булактан агызып туруп, жанакындай закондор, токтомдор, эрежелер чыгыш керек да мындай. Мына ошого көңүл буруш керек. Ошо мен ойлойм, ошо жагын жакшыраак бир оңдосок бары туура болгундай. Тең салмактуулугу эми мындай да. Негизи парламентаризм деген, парламенттик деген бул жакшы нерсе. Ойлобоңуз, биз аны критикалап, бирдеме кылып, парламентаризм жакшы нерсе. Бирок парламентаризм үчүн жанакы мен айта кетпедимби, биринчи классикалык күчтүү партиялар керек. Саясий кыймылдар керек. Мына ошолор баягы акча менен эмес, башка каражаттар менен эмес, идея менен, ой менен, ой жүгүртүү менен бириктирген ошол партиялар, кыймылдар керек да. А негизги идеялары кандай болбосун, ар бир партияныкы бул адам болуш керек да ортосунда. Адам акыбалы, адам материалдык, саясий, башка акыбалдар болуш керек да. Ага жеттикпи деп, жете элекпиз да. Мына ошого аракеттениш керекпиз. Сиз мынакей убакыттын өтүшү менен 2 жыл аралыгында дагы эмне кемчиликтерди байкап атасыз? Кемчиликтер көрүнүп атабы, байкалып атабы? Кемчиликтер бар, ачык эле сөз, мүчүлүштүктөрү бар. Аны оңдош үчүн оңой эле, баягы бирок ал аң сезимге жетиш керек да коомчулуктун. Мисалы азыр могу бизде уголовдук жагынан алсак, жамандоо бири-бирин, көрө албастык бири-бирин кыргыздарда көп болуп атпайбы? Мына ошону кантип биз мына жоёлук деген маселе турат да. Аны өзүнчө эле бир мындай жарандык укуктуу жагына түзгөнбүз да, мындай демократиябыз деп. А бирок кезде ашып кетип атпайбы? Угуп алсаң эч чеги жок, бири-бирин жамандап, ошол жагын бир күчөтүү деп мен ошол конституциялык кеңеш менен жумушунда мен дагы бир аракет кылып көргөн десем, бирок жалпы ошо демократия жеңип кетти да. Экинчиси, коомчулугубуздагы жанакы укуктуу мамлекет деп атпайбызбы? Биз ошону батыштан алып туруп, укуктуу мамлекет деп жаңылыша баштадык да. Биринчи мындай эң негизги башаты кылып. Биздин башатыбызда туруш керек, мораль жана авир туруш керек да. Биз аны киргизбесек, укуктун дагы үстүндө мораль болуш керек да, баягы моралдык, адеп ахлактык нерселер болуш керек да. Биз ошого аны бүт конституцияларын байкап көрсөңөр, ошого чейин жетелик болчу да. Мына ошо жерде преамбуласында, мына башында конституцияда белгиленип кеткен бул. Белгиленип кеткен, бирок мен ойлойм ал так эмес белгиленген да. Анткени мына байкап көрсөңүздөр, мына ата менен балдардын ортосундагы мамилесин, үй бүлөнүн мамилесин байкап көрсөңөр, коомчулуктун топторунун мамилесинде, партиялардын мамилесинде байкап көрсөңүздөр, биз кичине моралдык жагынан аксап атабыз. Нравалык жагынан аксап атабыз. Анткени биз деген авир, адеп ахлак, нравалык деген баалуулуктардан кетип калдык да кичине. Вот укуктуу мамлекеттүүлүк болду. Мына мен укуктуумду сүйлөгөнгө болду. Мен сүйлөй берем деп. Же мисалы, эмне тиги жазап атпайбы дегенде, мен дагы ошону жаза берем депчи. Ошондой кетип калганбыз катуу. Анткени укуктуу мамлекетпиз депчи. Жок. Башында авирди карап коруш керек, нравалык, моралдык. Биздин улутубуздун моралы барбы же жокпу? Кыргызстанда. Башка улуттар кандай? Депчи. Ошонун баарын комплекстүү катары караш керек болуп калдык да. Менин оюмча, мына ошол жагынан кичине дагы күчөтүшөт болмок да мына. Анан эми баягы социалдык жөлөк пул, пенсияны көбөйтүп атат дейбиз, туура, анын баары туура го. А бирок биз кичине адамга негизи
көңүл бурдуруш керекпиз. Эми ачык эле сөз. Эшикте баратсаң жакырчыкты көрүп атасызбы? Акча сурап атабы? Эшикте баратсаңыз, могу эшикте мусорлор жатпайбы? Ошол баары эми укук керекпи? Укук нормалар керекпи? Ага абийир керек. Ага моралдык, нравалык нормалар керек. Биз ошол жагын көтөрбөсөк, болбой калды да. Менин оюмча мына ушундай негизи жалпы дагы эми бар. Ошону оңдобосок болбойт, менин оюмча. Антпесек болбойт, конституциябыз андай иштебей калат. Жөн эле мындай кагаз катары болуп калат. Дагы бир жагдай, көпчүлүк айтып атат, артыкчылыгы катары жана курултай институтунун киргизилишин айтып атпайбы? Сиз кызык болгон ал кеңешме болуп атканда курултайчылар көп киши келген да, мен айтып атам. Анан мен байкап калдым да, кээ бир курултайчылар ал ачык эле сөз бийлик талашууда чыгат да, негизги принциптери. Бирок курултайды биз ойлогонбузда, ошол идеяны мен ойлойм туура да. Курултай бул элдин өкүлдүктүн бир чоң институту болуш керек да, мамлекеттик бийликке таасир кылуучу. Наоборот, мамлекетке кирбей, наоборот, мамлекеттен тышкары болуп туруп, үстүртөн аларга таасир кылыш керек да мамлекеттик бийликке. Силер мындай кылган жоксуңар, могу жерде мындай болуп атат деген. Сындан өтүш керек да, башкача айтканда сынчы болуш керек биринчи. Мына ошол идея менен момда чачыштырып, менин оюмча, могу азыркы мыйзам курултай жөнүндө кабыл алынбай атат, менин оюмча. Анткени айка кереги жок. Анысы деле мамлекеттик органдары, мамлекет толтура. Бизге элдик өкүлдүк күч керек азыр. Мына ошол күч катары, өкүлдүк күч катары элдин, мамлекеттин эмес, элдин. Мына ошол жетпей атат бизге. Ошондой бизде өзүңүздөр билесиздер, кыргыз коомчулукта тарыхында кандай болгон, Толубай сынчы деп акыл эле айтабыз го. Мына ошондой жакшынакай сын айтып, пикирин айтып, жанакы бекер конституцияда жазылган жок да, министрлер кабинетинин президенттин отчетуна отуруп берет депчи курултайчылар. Курултай, жогорку кеңеш бар. Жогорку кеңеш деле өзү неметиш керек да ошо жагында. Анан ошол жерде так жазылуу, алардын эске алыш керек деп сунушун деп пикирин деп. Ал бекер жазылган жок, конституцияга жазылган. Мына ошол институтта мына ошон үчүн элдин өкүлдүк формасына мен ойлойм көңүл буруш керек болчу да. Мен ойлойм ал келебиз ошого. Кудай буйрса, баягы биздин элдин үнү угулат ошонун артынан депчи. Бул өзү көрүнүп да калды дагы, бизде өткөн курултайда да. Өткөн курултайда дагы көрүнүп калды, жакшы көрүнүп калды. Бирок андан дагы мен ойлойм күчөтүш керек. Мондай үнүн күчөтүп туруп, үнүнүн таасирин мамлекеттик бийликке дагы күчөтүш керек. Бул курултайда мындай кээ бир кишилер баягы мамлекеттик бийликтин аралашып кетет жанагы функцияларына. Кээ бир курултайчылар мындай өзүнүн майда проблемасын айтып калат, жанагы айылда мисалы арак болбой атат дегенде, жалпы ушундай чоң проблемаларды, көрүнүштүү проблемаларды айта албай калышты да, менин оюмча. Бирок болду. Андай дагы жакшы идеялар, жакшы принциптер болду. Менин оюмча курултайдын келечеги кенен жакшы болуш керек. Бара дагы көбөйүш керек. Анан сиз жана жогоруда айттыңыз өз сөзүңүздө, мамлекеттүүлүктү мындай бекемдеш керек, мамлекеттүүлүктү бийик коюш керек деп. Анан биз канткенде ошол мамлекеттүүлүгүбүздү бийик коюп, мындай бир адамдарды бир ушул нерсеге үндөп барабыз. Мен юрист катары айтып коеюн. Негизи жөнөкөй эле, жана мен так айта албай калдым, эми айта кетейин. Жөнөкөй эле мисал, мына жолду өтүп атканда светофордун эрежесин баш ийсең, мына ошондон башталат да. Үй бүлөдө чыр чатагы жок, ынтымактуу жашаса, ошондон башталат. Ар бир бала мектепке барып туруп өзүнүн жанакы окуусун жакшынакай окуса, ошондон башталат. Ар бир мугалим менен окуучунун ортосунда, ата менен апасынын ортосунда, чоң ата чоң эненин сыйдан, баягы кыргыздын илгеркиден бери сыйдан кетпеген мамилени, принциптерди бузбасак, мына ошондон башталат. Ошондон башталып туруп, жанагы эшиктеги мусордон башталат. Мусорду ыргытып баратып элет. Анан мен ошону айтып атам да, мына ошондон башталат да. Мамлекеттик идеясы, мына мамлекеттүүлүк деген ошонун түбү ошол. Андан ары мыйзамды аткаруу, так аткаруу. Жана мен айткандай ирет жана
тартип болуш керек. ооба, мынакей бул багытта дагы президент өзү да кайра баса берилип мыйзам чегинде жашайлык деп, мыйзамдуулукту орнотолуу деп мындай бир аракеттерди көрүп, бул багытта дагы бир тапшырмаларды берип атат. Анан кийин мыйзам чегинде аракеттенүү үчүн, ушул мыйзам сактоо маданияты орнош үчүн Кыргызстандын ар бир жаранынан эмне талап кылынат? Мыйзам деген бул эмне негизи? Мыйзам бул эрежелердин жыйыны. Кайсы эреже менен биз ушул турмушта жашайбыз, мамлекеттин ичинде кандай. Мен ойлойм, мыйзамчылар, мисалы депутаттар, президент, аткаруу бийлик, сот бийлиги, аларга баарына берилгенде жанагы закон чыгаруучу демилгеси. Ар бир немеде ошолор үлгү кылып туруп көрсөтүп турса, өзү үлгү болуп туруп. Анан жарандар, ар бири жарандар жанагы ошо эрежени неметип турса, сактап туруп, аткарып туруп ошо эреженин талаптарын. Мен ойлойм, ошондо туура болот. Бир принцип бар. Эгер ошол эрежеме макул болбосоң, анда бизде маданияттуу цивилизациялык принцибибиз бар да, анда кайрылып туруп, өзүнүн сунушу менен, балким туура эмес, балким туура эмес. Мен дагы айтып атпаймынбы? Ар бир эреже деле идеалдуу болбойт, ал өзүнүн мүчүлүштүктөрү балким же дагы бир туура эмес жагы бар да. Мына ошону биз дагы коомчулуктан элдин демилгеси менен көтөрсөк болот аны. Мына ошол эле институттар, курултай, жергиликтүү коомчулукта аксакалдарды, соттору, башка коомчулуктардын институттары өзүп өнүгүш керек бизде. Мына ошондо туура болот, менин оюмча. Бирок мамлекеттик бийликтин максаты, негизги максат жаран, инсан, адам. Мына ошонун тегерегинде бүт жанагы эрежелерди реттеш керек. Адамдын турмушу, адамдын жашоосу мына оңдош керек. Мына укуктуу сезимдүүлүк деген бар бизде. Укуктуу сезимдүүлүктүн негизи укуктуу идеологиясы, укуктуу психологиясы бар. Мына ошол укуктуу идеологияда бизде мындай коомчулукка өнүгүш керек да, ошо идеялар, мыйзам сактоо, мыйзамды аткаруу, мамлекеттик укуктуу мамлекет болуу, мамлекеттик бийлик бөлүү теориясынын принциптери, мына сен муну кыласың, булар мындай кылат деп, эмне үчүн ошону кылат? Анткени бири-бирине баягы айкашпай, бири-бирине жанакы эрегишпей, жакшынакай бирдиктүү болуп иштеш үчүн ар бир жарандын аракети керек. Алардын аракетисиз эчтеке болбойт. Мен башкача айтканда. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен Баш мыйзам подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл.